Президент Садыр Жапаровдун мурдагы журт башчылары менен болгон жолугушуусу ушул аптадагы негизги саясий окуялардын бирине айланып, учурда кызуу талкууга алынып жаткан кезде Кыргызстандын мурдагы жана учурдагы башчыларынын жолугушуусу тууралуу калк арасында ар кандай талкуулар жаралып, арасында ачык пикирде болгондор да жок эмес. Айрымдары жолугушууну кубаттаса, кээ бирлери ачык эле сындап чыгууда. Мурдагы президенттер менен болгон жолугушууну уюштурууга эмне түрткү болду жана анын максаты эмнеде? Көпчүлүктү түмөн түйшүккө салган ушул жана башка суроолор боюнча президентке кайрылып өз оозунан жооп алдык. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Саламатчылык. Түз эле суроолорго өтө берсек, мурдагы президенттер менен болгон жолугушууну уюштурууга эмне түрткү болду? Жалпы элге абдан кызыктуу жана табышмактуу болуп турат. Бардыгын бир жерге чогултуу оор болдубу? Макул көрсөңүз, толук айтып берсеңиз, кандай тосуп алдыңыз, алар кандай келишти, кайсыл темада сөздөр болду, кандай узап кетишти дегендей. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Барын Дубайга чогултардан мурда Бишкекте Сооронбай Шарипович менен Алмазбек Шаршеновичти бир столго отургузуп, экөөнү элдештиргенбиз. Экөө элдешип, бири-бирин кечиришип тараган. Андан кийин бардык мурдагы президенттерди чогулттук. Албетте ар бири менен өз-өзүнчө сүйлөшүп, Дубайда жолугушабыз дегенбиз. Бири-бирине айткан жокпуз, бул чындык. Айтсак айрымдары келбей коет эле. Бирок бизде сыр маалыматты жашыра албайсың да. Кыргызстанда баары ачык. Арасында бардык президенттер чогулуп жатканын билип алгандар да бар экен. Ошентсе да баары келип беришти. Мен сөз баштадым. Урматтуулар, негизги сөзгө өтөрдөн мурда сиздерге бир нерсени айтып коеюн. Кыргыз саясатчылары жалган сөздөрдү таратмай адатыбыз бар эле. Тилекке каршы элибиз дагы ошондой ушактарга тез ишенип алат. Мен жөнүндө 13 жылдан бери эле Бакиевдин акча алып келип, революция кылганын жатат. Сооронбай Жээнбековдон 10 миллион доллар алып шайлоого барды. Экөөнө көз каранды деген сыяктуу жалган сөздөрдү тараткандар болду. Кудайдын куттуу жери, пайгамбарыбыздын буту баскан ыйык жерде олтурабыз. Бир өңүрдөн бир тыйын алган болсом, ушул жерден Кудай алдында айткыла дедим. Албетте жок дешти. Кыскасын айтсам, ушул жерде отурган баарыңыздардын алдыңарда финансылык дагы, саясий дагы карызым, милдеттемем жок. Менин президент болушума бирөөңүздөрдүн дагы тиешеңер жок. Бир гана Кудай алдында, анан карапайым элдин алдында милдеттүүмүн. Кудай колдоп, карапайым эл алып келип бийликке койду. Ошондуктан арабызда олтургандардын арасынан бирөө жарымга милдеттенмеси барбы деген ар кандай күмөн ойлордон алыс болуңуздар. Сиздерди чогулткан себебим бирөө эле, ынтымакка алып келүү. Башчылар ынтымакка келмейин, башкалар ынтымакка келиши кыйын экен. Ошондуктан тарапташтарыңыздарды ынтымакка чакыргыла. Чындап келсе, мен силердин тарапташыңардын колдоосуна деле муктаж эмесмин. Өзүмдү колдогон 80% элдин колдоосу деле президенттик мөөнөтүм бүткөнчө жетет. Бирок калган 20% эл Баланчаевчи, Түкүнчаевчи болуп, 6-7ге бөлүнүп жүрөт. Келгиле, бир эле кыргызстандык бололу. Көрүп турасыздар, дүйнөдө акыбал начар болуп турат. Кыргызстан эми гана бутубузга туруп келатабыз. Былтыр экономикабызда жакшы жылыштар болду. Быйыл андан да жакшы болот. Эмдиги жылы андан 5 бетер болот. Кылымдын долбоору болгон темир жол, ири гэстерди куруу иштерин баштадык. Ушундай ири долбоорлорду ишке ашырып алышыбыз керек. Ошондо Кыргызстандын келечеги кең болот. Күчтүү мамлекет болобуз. Кудай буйруса дедим. Менден кийин сөздү улуулашып Аскар Акаевич улады. Андан соң баары сөз сүйлөп, ынтымакка келели, бир муштум болуп биргеле деген демилгемди колдоп кубатташты. Баары 4 саатка жакын убакыт жакшы олтуруп, анан тарап кетишти. Бул жаңылык чындыгында коомчулуктун көпчүлүк бөлүгүн таң калтырды. Талкуу аягы азыркыга чейин уланууда жана жакын арада дагы бүтө турган эмес. Айрымдар Бакиев мыйзам чегинде соттолгонун айтып, сизди ал кылмышкерлерди кармагандын ордуна эмнеге жолугушуп жүрөт дешүүдө. Ооба, ал киши боюнча соттолду деген соттун чечими бар. 13 жылдан бери Беларуска биздин башкы прокуратура бизге өткөрүп бергиле деп 4 жолу суроо талап жөнөткөн экен. 4 жолу тең баш тартышкан. Менин жолугушуум боюнча айтсам, биз баш мыйзамыбыз эң жогорку мыйзам. Мыйзамдардын атасы. Баш мыйзамдын 66 беренесинин 2 пунктунда президент элдин жана мамлекеттин бийликтин биримдигин камсыз кылат деген милдеттенме турат. Мен милдетимди аткарып жатам. Ал эми жоопко тартылуусу боюнча ар бир адам Кудай алдында, тарых алдында, мыйзам алдында өзүнүн күнөөсү үчүн жооп берет. Өз постуңузда кечиримдүүлүккө чакырдыңыз. Башкы максаты эмне? Суроомду түзөлө берейин. Курманбек Бакиевди өлкөгө алып келели деп жатасыңарбы? Көпчүлүк бул жолугушуу ушул максатты көздөгөнүн жазышууда. Эгер Бакиевди алып келе турган болсок, анда Дубайда эмес, Бишкекте эле чогултмакпыз да. Бакиевдин башкасынын баары Бишкекке келе алат. Бакиевке соттун чечими бар. Ал келсе камакта отуруш керек. Соттун чечимдерине баш ийишибиз керек. Эми мындан аркы кадамдар кандай болот? Бул ынтымак жолугушууну өз жолу менен мыйзам алдында кимдин жоопкерчилиги болсо, ал өз жолу менен улана бериши керек. Мыйзамдарда соттун чечимдерин аттап өтмөй жок. Мындан ары деле ынтымак чогулуштарды улай беребиз. Мен бардык саясатчыларды ынтымак столго отургузууга даярмын.
Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт эмеспи элибизде. Саясатчылар демекчи, Мадумаровду деле ынтымак столго чакырып койбойсузбу? Ой, аны деле чакырганбыз, чакырганда дагы үйгө чакырганбыз. Былтыр жай мезгилинде болчу. Бир дасторкондо отуруп, келиңиз ынтымакташалы. Бир эле Кыргызстаныбыз бар, жаакташпай бирге иштешели. Биригип Кыргызстанды көтөрөлү дегенбиз. Укмуш тил табышып, кучакташып, достошуп жылуу тараганбыз. Бир апта өтпөй эле сөзүнө турбай, кайра тескери кетсе болобу? Мейли өзү билсин дедик. Башка эмне дейбиз? Ага жалдырамак белек. Суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн сизге рахмат. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Маектешкен Медербек Шерматалиев.